بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, bugünkü Cuma hutbasının teması baldarga zorduk, zombuluktu bolturbu. Aldın alu, alarga mıktı tarbiya berүү, alardı reketçilikten, korgoo, buzulup ketүүдөн, alardı urup sokpoi, jaşnakay, tarbiya berүү деген түшүнүк деми, зордук, зомбулукту. Балдар ар жерден корду көрүп атат, бирөөсү ата энесинин колунда, бирөөсү базарда, бирөөсү мектепте, дагы бирөөсү каерде айтор ушундай бир кыйналып калган учурлар бар. Эми ар кимибиз ар жактан издейбиз да. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мен силерге эки нерсени таштадым. Мен силерге өзүмдөн кийин эки нерсени таштап Аллахтын алдына сапар тартканы турам. Ушул экөөнү бекем кармап, экөөнү баш багып, экөөнү бекем кармап жашасаңар, лан тадиллу абада, эч качан адашпайсыңар. Жаңылып кетпейсиңер. Биринчиси китап Аллах, Аллахтын китеби болгон Кур'ан, экинчиси суннати, менин сүннөтүм деди пайгамбар. Негизи өзү бардык талаш тартышты тактоо үчүн, андан кутулуу үчүн, жакшы жол табуу үчүн Кур'ан менен суннага, хадиске баш багып эгер барактай турган болсок, көп ийгиликке жетишебиз. Бир аятка көңүлүңүздөрдү бурам, жакшылап угуң. Жуманын түнүндө же жуманын күнүндө окула турган Кахф сүрөсү бар. Ушул Кахф сүрөсүн окууну пайгамбар сүннөт кылды. Ким кечеги түнү, мына биз азыр уктап келген түнү, же бүгүн күндүзү жумага чейин, же жумадан кийин күн батканга чейин, бүгүн күн батканга чейин. Ким Кахф сүрөсүн бир жолу окуса, Аллах Таала ага кийинки жумага чейин жашоосун шунчалык бир нурдуу кылып коет. Жан дүйнөсү жабыркабайт, мыкты нурдуу жүрөт. Жашоосу, жумушу, ниети, ою, максаты оңдолот, түздөлөт, нурдуу болот деди. Бир окуп коюшуңуз менен. Мен эмнеге айтып атам? Дал ошол жума күнү же түнүндө окула турган Кахф сүрөсүндө бир аят бар. Ага көпчүлүгү көңүл бура бербейт. Эми мындай бош мезгилиңизде жумага келерден мурда же жумадан кийин барып, кичине кыңкайып жан баштап отуруп, келинчеңизден демдеп берген чайын кыска ууртап ичип аткан учурда ошону барактап, котормосун окуп коюң эле. Астагфирулла. Кахф сүрөсүнүн 82-нчи аяты, эсиңизде калсын. Кахф сүрөсүнүн 82-нчи аяты. Астагфирулла. Ва кана абухума салиха. Садакаллаху азим. Бир эки жетим баланын окуясы жөнүндө кетип баратат. Эки жетим баланын окуясы жөнүндө кетип баратат. Муса пайгамбар менен Хидр алейхиссалам экөө сапарлаш болуп, Муса пайгамбарды Аллах Таала Хизрдан сабак аласың деп ошол жака жөнөтүп, анан экөө ар кандай сабактарды өттү. Эң акыркысы кадимки эле бир дубал, бир үй. Ошонун дубалын Хизр алейхиссалам түздөп, жашнакай кылып, кыйшайып калган жерин оңдоп коюп койду мындай кылып. Муса пайгамбар сурап атат. Неге мындай кылдың? Dedi. Анан Хизр алейхиссалам бул экөөнүн, мына эки баланын атасы өлүп калган, бул экөө жетим. Эгерде мына дубал көчүп эле кете турган болсо, атасы бир мезгилде мен өлгөндөн кийин балдарым жакшынакай болуп, бардарчылыкта, бакубат турмушта, чаңга буланбай, байларга алаканы сунуп тилемчилик кылбай, адал эмгек менен жашоосун улантсын деп, дубалдын астына бир аз алтын, күмүш, бермет, бир кенди көмүп кеткен экен атасы.
Дуал бузулса эле ошол жер ачылып калат даган эл талап коет. Ошону Аллах Таала Хызыр пайгамбар аркылуу аны тегиздетип коюп атат. Эмнеге мындай болду? Ушул эки жетим баланын ушул абийир ачылбады, ушул жердеги ушул тиги алтын күмүштөр өзүнө калды десе, сөздү караң. Астагфирулла. Wa kana abuhuma salihan. Анткени бул эки жетимдин атасы такыба эле деп атат. Атасы мыкты эле. Атасынын алкымы адал эле. Ар кандай адал арам экендиги билинбеген нерселерди эле колдоно бере турган адамдардан эмес эле. Ата-эненин алкымынын адал болушу, ата-эненин такыба болушу балдардын зордук, зомбулук көрбөсүнүн биринчи тепкичи. Ата-эне мыкты болуш керек деп атат. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям салих, такыба деген сөздү бир жерде колдонду. Каерде? إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Эгерде адам баласы көз жумуп бул дүйнөнү таштап кетсе, жасаган 3 ишинен башканын баары токтойт. Жасаган 3 ишинин сообу жогору жактан ылдый, токтоосуз өтө чоң күч менен агып жаткан каналдагы суудай болуп, мүрзөсүндө сооп ошондой жетип турат. Быстратоктор бар го бизде, мисалы түссөң, машина менен түссөң агызып кете турган. Жасаган тирүүлүктө жасап койгон ушул 3 ишибиздин сообу биз өлүп арадан 50 жыл өтөбү, 100 жыл өтөбү, 500 жыл өтөбү мүрзөнүн астында жатканыбызда ушул 3 ишибиздин сообу жетип турат дейт. Садака жария биринчиси. Жалпы коомчулук, анын ичинде мусулманы бар, кафири бар, анын ичинде жакшысы бар, жаманы бар, анын ичинде адамзаты бар, айванаты бар. Баары бирдей колдоно турган бир жакшы иш чыгарыптыр. Суу чыгарып коюптур, көчөт тигип коюптур, анын көлөкөсүндө адам да, айван да көлөкөлөйт, мөмөсүн куштар жеп кетет, кураган бадалдарын, бутактарын отун кылабыз дейт кимдир бирөөлөр. Айтор ушундай эме. Да толгондо ушундай жакшы иштер бар. Арык чыгарыптыр, жолдун аңгегин тегиздептир. Экинчиси илмин янтафа би. Бирөө илим таркатыптыр. Мына сиздер ошо биздин сабактарыбызды көрүп атасыздар, баардык устаздардын сабактарын көрүп атасыздар. Кимдир бирөөгө жакшылык каалоо максатта аны бөлүшүп коюп атасыз. Кем аны ук сен дагы, мен да уктум, оңололу деп атасыздар. Же кимдир бирөөнүн оңолушуна себепчи болуп китеп алып бердиңиз, Куран окушуна себепчи болуп кайсы бир каарынан Куран алып бердиңиз. Кимдир бирөөнүн китебин чыгарганга чөнтөңүздөн жардам бердиңиз. Ушунун сообу мүрзөгө киргенибизден кийин жетип турат, шуну бир билиң. Авваладин салих яд'у лах. Мынеке үчүнчүсү. Дайым атасы же апасы кайтыш болуп кеткенден кийин аркасынан үзгүлтүксүз атасы менен апасын сагынып куса болуп, эстеген сайын дуа кылып, Алладан кечирим сурап бере турган таква перзент. Таква перзент. Салих деген таква перзенттин батасы, тилеги, дуасы атасы менен апасынан бат жетет. Кандай жетет десе, жогору жактан ылдый, ушунчалык катуу удар менен агып жаткан каналдагы, дарыядагы, сайдагы суудай, октой жетип турат. Ушул жердеги таква жигиттин деди. А таква жигит, таква кыз каяктан пайда болот десе, таква ата-энеден пайда болот да. Сиз таква болсоңуз, уулуңуз эч жерде зордук, зомбулук көрбөйт. Шуну бир билиң. Айтканга акылы жок, айтарга акылы жок. Дээрге дарманы жок. Ата-эненин балдары анан ар кимден кагуу жейт, сөгүү угат, шапалак жейт, тепки жейт. Атасы менен апасы ыйманда тайыз, илим билимде көрөнгөсү бош, адеп ахлакта таптакыр, куржалак. Анан баласы көп жерде тепки жейт да. Анча-мынчаларга сөзүм катуу тийбесин, бирок мен ачуу чындыкты айтып атам. Балабыз мыкты болуш үчүн биринчи ата-эне мыкты болуш керек. Ошон үчүн Умар ибн Абдул Азиз 5-чи халифа. Умар ибн Абдул Азиз өзүнүн уулун бир мектепке алып барып, "Шу баламды окут эми." Өзү халифа. Бирок мектепке алып барып атат да. "Баламды сага тапшырып атам. Балам мыкты болуш үчүн мүнөздө, илимде. Сен ушунчалык мыкты бол.
менин да сенин да мунун да убактысы кетпесин. Болбосо мен баламды алып кетем деген. Карабайсызбы? Биз болсо бала орусча сүйлөп калат экен. Орусчасы мыкты экен да деп. Тили орусча чыкканга сүйүнөбүз. Англисче чыкканга, немисче чыкканга сүйүнөбүз. Биз балабызды адам болсун деп тарбиялап атабыз. Биз орусча сүйлөсүн деп атабыз. Орусча айтып бекен, бериш керек дейбиз. Пайгамбарыбыз айтты. Аллахтын буйруктарын аткаргын эле, Аллах сени сактайт. Сени, урпагыңды, уул кызыңды, гениңди сактайт деди. Аллахтын буйругун өзүнө кылып аткаргын эле, сен уулуңдун безери болуп, көчө таптап, банги болуп, зынакор болуп, ууру кескин болуудан Алла өзү сактайт. Анткени сен Аллахтын буйругун сактап атасың да дейт. Ихфазиллахи таджидху тижахак. Сен Аллахтын буйругун сактагын эле, 100 жылдан кийин дагы, 200 жылдан кийин дагы сенин гениң эч качан жаманаттуу болуп карышка калбайт. Аллахтын буйругун сактагын, Аллахтын жардамын эки кашыңдын ортосунда маңдайынан таба бересиң. Кандай болбосун Аллахтын жардамы сага учурунда келет. Сен муктаж болуп атканда келет. Шынчалык зар болуп атканда Алланын жардамы келет. Анткени сен Алланын буйруктарын аткаргансың, тыйгандан тыйылгансың. Урпагыңдын мыкты болушу үчүн дейт. Сен эң оболу Аллахтын буйругун аткар. Мурдагы аксакалдар азыр ошол мечитибиздин көркү болуп, төрүбүздүн көркү болуп, той тамашаларда баталарын берип, аксакалдык кылып келатат. Ошол аксакалдар айтат. Биздин учурубузда аталардын алдынан, апалардын алдынан кыябасы өтө албайт элек. Аталар колун тамакка салмайынча биз жебейт элек. Аталар сүйлө демейинче сүйлөбейт элек. Дейт да. Азыркы балдар жөөлөп кетет сени, тебелеп кетет, укпайт. Дейт. Аларга жооп. Кагылайын аталар, силер бала болгон мезгилде сиздердин аталарыңыздар Алланын буйругун аткарып тыйгандан тыйылат эле да. Ошол себептен ал силердин аталарыңарды Аллах Таала менин буйругумду аткаргандыгың үчүн мен да сенин сөзүңдү уга турган кылып балаңды тарбиялап койдум. Азыркы аталар Алланын буйругун аткарбай атат, анан менин буйругумду аткарбагандыгың үчүн мен да сенин балаңды сенин сөзүңдү укпай турган кылып койдум деп атат. Өзүңүздөн көрө бериң. Өзүңүздөн көрө бериң. Өзүңүздү күзгүгө тиктебең. Өзүңүздү көргүңүз келсе, уулуңуз менен кызыңызга бир сарасеп салың эле, өзүңүздү көрөсүз. Анан эле каргап силеп баштайт. Урушат, сөгүнөт, тилденет. Аллахумма фа'ал бихим, Аллахым муну ушундай кылгын. Тукум курут кылгын. Уулунан көрсөткүн ушуну, кызынан көрсөткүн деп эле каргап силеп калат. Алар ушинтип аткан учурда пайгамбарыбыздын бир сөзүн унутта калтырышат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Салату да'ават мустажабат. Ла шакка фихина да'ватул валид ли валади. 3 дуа кайтаруусуз кабыл болот. Биринчиси, мазлумдун жапа чеккен, кимдир бирөөдөн кордоо көргөн инсандын батасы, ал кафир болсо дагы батасы кабыл болот, шуну бир билиң. Экинчиси, мусафирдин батасы кабыл болот. Үчүнчүсү кайсыл десе, ата менен эненин перзентке берген дуасы жана каргышы кайтаруусуз кабыл болот деген. Бата кылсаңыз дагы, каргасаңыз дагы кабыл болот. Биз балага колубуз менен, аягыбыз менен уруп тээп, зордук зомбулук көрсөтпөгөнүбүз менен, тилибиз менен дуа кылып зордук зомбулук көрсөтүп койгон учурлар болот. Эч жашабай калгыр, балаңдан көргүр деп жүрүп баласынан көрөт. Жашап жүрсө дагы жашабагандай, тирүү жүрсө дагы өлүктөй жүргөн перзенттер бар. Жажалганбы? Тирүү, адам саны көп. Канча баласы бар десе, 9 баласы бар дейт. Тирүүбү? Ооба, көрүнбөйт да. Жүрөт ушул жерде сандагы.
Тирүү, бирок өлүктөр катарындагыдай жүрөт да. Эч кимге пайдасы тийбейт. Өзүнө дагы пайда алып келе албайт. Өзгөнү кой, өзүнө пайда алып келе албаган өлүк катары, же адам эмес, же айбан эмес, сандалап жүргөн бир адамдар бар, перзенттер бар. Уулдары да бар, кыздары бар. Аны өзүнүн атасы менен апасы каргап алган учурунда бир аялдан сурашты. Ал аялдын 7 уул кызы бар эле. Уул кызы болуп 7 эле. Эми канчасы уул, канчасы кыз экени айтылбайт, бирок 7 перзенти бар эле уул кызы болуп. 7 тең Кур'анды жаттаган. 7 тең Кур'анды ушундай жаттаган, ар бир тамгасын эсептеп бере ала турган деңгээлде жаттаган. 7 тең. Бирок жесир. Анын жанында күйөөсү бар. Бардарчылыкта жашаган, май чайнаган, эт таптакыр казанынан дасторкондон үзүлбөгөн үй бүлөлөр бар. Ой, үй десе үй, уй десе уй, кийим десе кийим, тамак аштын баары белен болгон үй бүлөлөрдөгү балдар Кур'ан жаттамак турсун, өзүнүн адаби чыгармасындагы каармандардын аттарын билбей жашаган үй бүлөлөрдүн алдында мунун үй бүлөсү кыйла эле аргаттап суу кечип мактоого татыктуу. Кыйла эле сурашты. Кейфа хафиза ауладукул Кур'ан? Айтыңчы, эмне сыр болду? Балдарыңыз кантип өзүңүз үчүн мисалы жесир болуп, кантип ушулардын Кур'ан жатташына себепчи болдуңуз? Кантип жетилдиңиз? Кагылайыным а. Эми аталар өтүп кеткенден кийин атасыдан мен, апасыдан мен. Мага сөйөнөт. Курсагы ачканы дагы, ооруганы дагы, кийими жыртылганы да мага келет. Ушулардын ушул жүрөгүн оорутуп албайын деп, уйкусунан ойго түшүн дагы акырын пешенесинен өп, саамаянан сылап, жүрөк тушуна оң алаканды коюп, ушинтип таптап мынчымын дейт. Кум жаалакаллах минал хафизин. Кагылайын, кулагына шөрөп, о кагылайын. Кары болгур, о хафиз болгур. Кур'ан калып калды го балам. О кызым кагылайын, Кур'ан сени күтүп атат. Кур'ан жаттап калгыр, орнуңдан тур, намаз кечигип атат. Бир жака жөнөтсөм да, барып келе кал кагылайын, кары болгур. Келе кал, кары болгул. Иче кал, кары болгур деп жүрүп, ушу кылган дуамдын жыйынтыгын Аллах көрсөттү, 7 тең Кур'ан жаттады дейт. Биз өз өлтүрөбүз ушу тилибиз менен. Арабызда бар да. Мына шу адам болбойт ey. Карап туруп 4 уулу болсо 3-өө жакшы, бирөөсү аябай четтен чыгып шокта, эшиктен кирип тешиктен чыгып турат да. Ушундай кээде бияңан өтүп кетет го, коноктор келгенде дасторконду майканды өтүп кете турган балдар бар. Же кошунанын жумурткасын урдап аткан, тоогун жыра тартып койгон, айнегин сындырып кеткен, чөбүн өрттөп берген балдар бар го, анан атасы. Ушул адам болбойт, мына чоң уулум экономист. Бул жакшы. Мунуну экенсин юрист кылдым. Сөзү кат. Үчүнчүсүн журналист кылдым. Булардан көңүлүм ток. Таң көрүп мына шуну молдогула токшойм кыстала. Шуну медресеге көрөт токшойм, токтолуп келсин. Сал ушул шокта. Бирок адам болбойт ушул. Адам болбойт, анан мечитке байлап аркандап койсоң адам болбойт. Анткени сен өзүң адам болбойт дедиң да. Адам болбойт. Карабайсызбы? Аял эненин кылган дуасынын шарапаты берекеси менен Аллах анын уул кызын 7 тең хафиза кылды. Уулуңар менен кызыңар азыр кичинекей. Менин хафизым, менин хафизам, менин алымым, менин алимам, менин чыганым, менин мыктым деп таптай бергиле, чакыра бергиле. Аркамды узун таштагыла. Аллах өз аятында стағуду билла «Иннама амвалукум ва ауладукум фитна». Садақаллаху алейм. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ушул минбарында. Пайғамбардың 3 тепкирчтүү минбарынын үстүндө жумада хутба кылып атат. Арабча хутба кылып атат. Таяк кармап имам хутба кылат го. Ошол имам хутба кылып аткан учурда
Eşikten kirip kelген адам ордорунда отура берсин жумада. Бирөөнү аттаса, ал күнкү жумасы жума болбойт. Ким телефондан жооп берсе, WhatsApp'ын чукуласа, жазып койсо, мен мечиттелем деп жооп берсең, ал күнкү жумаң жума эмес. Ал күнкү окуган жумаң жөн эле тренировка, көнүгүү. Эңкейдиң, тоңкойдуң чыктың. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хутба кылып атат ушул жерде. Хутба кылып атты. Хасан Хусейн небереси мешитке кирип келди. Жаш балдар. Пайгамбарыбыз минбардан түшө калды. Чуркап чыгалды, хутбасын токтотуп түшө калды. Экөөнү эки жагына көтөрүп, кайра минбарга чыкты. Анан жамаатка карап туруп, мына жерде мага жакшыраак көрүнүп атат да, чуркап келе жатып, кийген кийиминин узундугунан кийиминин этегин тебелеп жыгылып калып, чекеси менен жерге тийбесин деп жүрөгүм тызылдап кетип түшүп ала койдум да, деп атат. Кара. Ушуга сабыр кыла албай түшүп кеттим да деп сахабаларга перзентке болгон камылгасын, аларга болгон сүйүүсүн, эртеңки жашоосуна болгон арык чабуусун пайгамбар даңазалап атат. Балдарыңарга мыкты мамиле кылгыла, зордук зомбулук болуп калбасын деп. Ошон үчүн Аллах астагын беле иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Балдарыңар өзү бу дүниөнүн азгырыгы бала менен эле мал, байлык. Балада азгырат өзү. Бала азгырат. Алаксытат, алагды кылат, азгырат. Бу дүниөнүн азгырыгы бала. Ошон менен мисалы көп нерсени унутасың. Кайгыңды да бала менен унутасың. Элестетиң. Жума хутба окуп аткан имам ылдыйга түштү. Баласын көтөрүп алып чыкты. Жума хутба токтоп калды. Элдин баары күтүп турат. Имам минбардан түшүп баласын көтөрүп чыкты десе, сиз эмне дейт элеңиз? Кандай адам ал? Акмак кой, жума ушинтип карап тура береби? Эл деп айтсаңыз мүмкүн. А бирок ал пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ушундай кылды да. Муну менен бизге эмне сабак берип атат? Муну менен балдарыңарга мыкты мамиле кылгыла. Эң биринчи зордук зомбулук перзентке сырттан эмес, биринчи атасы менен апасынан болот. Ал кандай десе, тарбия бербедиби, демек ага болгон зордук зомбулук ошол. Талим үйрөтпөдүбү, зордук зомбулук ошол. Төрөлгөндө ысымды тандап койбодубу, зордук зомбулук ошол. Мектебиндеги сабакка жардам бербедиби, зордук зомбулук ошол. Адал тамак бербедиби, адал арам экендигин ылгабадыбы, зордук зомбулук ошол да. Өзгөдөн көргөн зордук зомбулук эч нерсе эмес, ата-энеден болгон зордук зомбулук жаман. Ибн Малик айтат, менин бир тууганым бар эле, Умайр деген. Умайр деген. Пайгамбар биздин үйгө келгенде дайым менин кичинекей инимдин колунда кичинекей бир булбул сыяктуу чымчык бар эле. Нугайр деген. Нугур деп коет, кичинекей нугайр. Булбулча дегендей. Пайгамбар келген сайын менин инимдин алдына отуруп алып, ошо чымчыгын кармашып алып, бүгүн момдо болуп калыптыр, бүгүн канатын кагып калыптыр, бүгүн жем жеп калыптыр, бүгүн мына жериңе конуп калыптыр деп ар жерден кондуруп, ошол баланын көңүлүн көтөрүп, качан моокуму канып күлүп бүткөндөн анан пайгамбар акырын сапарын улай берет эле. Ой, бул жаш бала эмне билет да мурдубок дебейт эле деп атат. Ошондой кылып кайдыгер мамиле кылып калыштын өзү балага болгон зордук зомбулук экенин айтып атат пайгамбарыбыз. Бир күн менин инимдин колундагы баягы булбул өлүп калды. Эмне ол өлдү. Пайгамбар келди. Инимдин өтө кайгырып отурганын көрүп, жанына отуруп алып, "Ой, кокуй, сага эмне болду?" Иним анан көзүнө жаш алып, каканакта уйлап, "Чымчыгым өлүп калды." "Ой, кокуй, жаман иш болгон турбайбы? Каяка койдуң чымчыкты? Кантип өлдү?" деп ийне жибине чейин сурап, анан пайгамбар аны кытыгылап, өйдө көтөрүп, аркасын таптап, өлүп калган чымчыгын унуттуруп, урдуна жылмайып киргизип, сүйүндүрүп, күлдүрүп туруп, анан "Эми мага уруксат бер, менин бара турган жерим бар эле" деп жылып кетти деп атат. Мына мунун өзү балдарга зордук зомбулукту болдурбоо. Ошондой кайгыга батып турган учурда ата-эненин балага көңүл бурбай коюусунун өзү зордук зомбулук.
Баланын өзүнүн акылына, идиректигине, баам парасатына кабыл алуусуна жараша оюнчукту алып берүүнүн өзү балага болгон мыкты тарбия. Анткени Айша энебиз пайгамбарыбызга никеленип турмушка чыкканда Айша энебиздин себинде канаты бар аттар бар эле куурчактан коюп койгон. Анан пайгамбар сурап атат Айша энебизден. Муну эмне деп сурады. Айша энебиз айтты. А билбейсизби? Бул Сулайман пайгамбардын аттары да, анын атында канаттары бар эле десе, ошондойбу? Такыр кабарым жок экен. Биринчи жолу угат сен укмуш экен, деди. Пайгамбар кабары бар. Ошо жубайынын көңүлүн көтөрүш үчүн кичинекей да жашта. Карабайсызбы? Жаш балдарга болгон, жаш кыздарга болгон ата-эненин мыкты тарбиясы билип турса да билбей сурашынын өзү аларга болгон зордук зомбулукту көтөрүп коюу. Ислам ушуну тарбиялайт. Ошон үчүн имам Газали айткан: "Янбиги ан ятагафал анху." Кээ бир учурда балаңыздын туура эмес жасап койгон ишин билмексенге салып коюң. Көрмөксөнгө салып коюң. Алып келип эле мыктап эле ошенте бербей деп атат. Анткени имам Ахмад бин Ханбал айткан. Өзү ислам адеп ахлак менен кооз болуп турат. Ошол адеп ахлактын 9 бөлүгүнүн 1 бөлүгү көрмөксөнгө салып коюу. Көрмөксөнгө салып коюу, билмексенге салып коюу. Андыктан лейсал гайби сайидин фи кавми, негизи өзү маңыроо, келесо эч качан бир коомго жетекчи боло албайт. Түшүнүп атасызбы? Маңыроо, келесо, аңко инсан бир коомго жетекчи боло албайт. Бирок коомдун жетекчиси кээде коомдун анча-мынча арасындагы адамдардын жасап жаткан ишин маңыроого окшоп билбей калганынын өзү ошол жетекчинин даанышмандыгы. Дал ошол сыяктуу ата менен эне дагы баласынын анча-мынча мындай кичине тартипти бузуп койгонун ныктап эле тура бербестен билмексенге салып аны күн өткөрүп туруп баягы ушундай болбоду беле деп койсо ошол бала уялып калат деп атат. Карабайсызбы? Балдарга болгон зордук. Эгер ошондой эле адди ушинте берсең, зордук зомбулукту сен өзүңдөн баштадың. Андыктан асарда келет. Табииндар айткан. Ла'иб валадак саб'a. Балаң төрөлгөндөн баштап 7 жашка чейин аны эркелетип ойнот. Аны менен ойно. Анын деңгээлине түш. Ошонун тили менен сүйлө. Кирди кир дебе. Кыхы де. Нанды нан, булчка, торт, деви, на де. 7ден өткөндөн кийин дагы 7 жыл, 14 жашына чейин адеп бер агайым. Кадимкиде адеп берип жетишип кал. Тартипке чакыр, жаныңда алып жүр, өзүң менен намазга жык, өзүң менен мечитке ээрчит, базарга алып бар, кадимкиде чоң кишилерге аралаштыр, чоң кишилердин сөзүн уктур. Чөктүшү отургуз, оң колуң менен же, оң аягың менен кирип, сол аягың менен чык деп. Ушинтип бүт баарын үйрөт. Андан кийин дагы 7 жыл сахиб саб'a. 14төн кийин 7 жыл 21 жашка чейин кадимкидей анын досу сыяктуу бол. Ай сахибу. Досу сыяктуу бол, сырдаш. Айта албаганын айтып алсын, сурай албаганын сурап алсын. Сизден сурай албаганын башка бирөөлөрдөн сураса, ал мээрим менен эмес, келекелөө менен, мыскылдоо менен жооп берет. Апе, билбейсиңби келесо, аңко, дедиби? Өмүр бою сурабайт, ошон менен ал сиздин алдыңызда, сиз урбасаңыз да, урушпасаңыз да, зордук, зомбулук көргөн инсандай жашайт. 14төн 21 жашка чейин деп атат. Достош балаң менен, кызың менен, сырдаш. Кадырса майда барат нерсенин бан айт. Сахабалар айтпады беле еврейлерге. Пайгамбарыбыз керек болсо бизге туалетке кантип кирип, ал жерде кантип отуруп, кантип бүтүрүп, кантип тазаланып, анан кантип чыгууну да үйрөтөт. Ушул дагы исламдын эң маданиятынын туу чокусу ушул. Муну анча-мынча аңколор билбейт. Жада калса ушунан бери үйрөт деп атат. Шунан бери үйрөт.
Андан кейін дейді 21-ден кейін анан ватрукхул хабла ала гариби. Андан кейін балаңдың мойнынан байланған жипти ағыт да арқанды мүйресіне таштап қой. Моментіп таштап қой, болды. 21 жыл таптап ақырына жем чөп салған төменен атты бошетіп берсең, бәрібір ақырына келеді үйіңе деп атады. 21 жыл ең мықты сөздерді насихатыңда айтып, ақылыңды айтып, арқасын таптап еркелеткен баланы ағыт үйіріп бір жаман нәрсеге бошетіп берсең де ағыл ешқашан барбайды. Анткени анын алқы маталдан қалған сен арқылы. Жаш баланы наристеңізді азыр емчек еміп атады, каша жейді, ептеп нан чайнап бересіңер. Ошоға берет. Ачуу калемпирде мындай тилине тийип койгон эле ушундай ыйлайт, өрттөнөт, жаман болот. Бул аны азаптоо деп эсептелет. Азаптоо деп, камчылоо деп эсептелет. 7 жашка чыккандан кийин тамашалап балдарга мынтип койгула, тилине тийип койгула. Ушунчалык ыйлайт. Кызыл нерсени көрсөтсөң качып калат. Ке десең качып калат. Бөкөчө деп. А бирок ошол калемпирде азыр чайканаларга барсаңар, кафе ашканаларга барсаңар, ачуңар жок беле? Ачып алып келгилечи деп турат. Адам баласы өмүр өткөн сайын кичинесинде корккон ачуусун чоңойгондо кадыресе талап кылып калат. Мына талап кылып атат ачууну. Ачууну талап кылып атат. Ал ачуу өзү калемпир зыян, бирок аны тамак өткөрүш үчүн талап кылып атат. Карабайсызбы? Балаңарга жаман нерсени кичинесинен мына жаман, бул ачуу, бул арам дебесеңер дейт. Ошол арам ишти чоңойгондо адал катары колдонуп калат. Амр ибн Салам айтат: мен 6 жашар элем. Элдин бүт баары исламга кире баштады. Атам да исламды кабыл алып, журтуна келип исламды кабыл алгыла. Мен ислам менен келдим. Мына намазды момундай, тиги намазды тигинде окуйбуз деди. Анан мен өйдө ылдый өткөн керуендерден пайгамбарга кайсыл сүрө түштү, кайсыл аят түштү деп сахабалардан, сода керуендерден угуп жаттап алган сүрөлөрүм бар эле. Качан гана намаз жамаат менен окулганда, араңарда сүрө жаттагандардын мындай мыктылары барбы деди. Эч кимиси билбейт экен. Мен билем дедим. Атам: "Окуй, сен каяктан жаттадың? Жаттап алдым ушуну. Анда сен бизге бүгүн имам болуп бересиң" деп 6 жашымда мен имамчылыкка өттүм. 6 жашымда имамчылыкка өттүм. Саждага барып туруп келе жатканда этегимди тебелеп алып, чалканча жыгылып түшкөн күндөрүм да болду. Көйнөгүмдүн кыскалыгынан саждага барганда жан башым ачылып калды. Анан дейт, намаз окуп бүткөнүздөн кийин жаныбыздан бир аял өтүп бара жатып жамаатка: "Эй жакшылар, имамыңарга жакшыраак бир узуныраак кийим алып бербейсиңерби? Рүкү менен саждага барганда о көчүгү жан башы көрүнүп калып атат. Имамыңар мыкты экен Куран жаттаган боюнча. Бирок кийимин узартып койгула" деди. Ошондо мага жамаат бир кийим алып келип жапты. Ушунчалык сүйүндүм, менин кийимим узарды деп. Карабайсызбы? Балаңардын кийимине мыкты мамиле кылышыңардын өзү аны зордук зомбулуктан куткаруу. Баланы жаштайынан адеп ахлакка, таалим тарбияга тарбиялоонун өзү аны эл жетекчиси кылып, адам кылып тарбиялоо. Аны журналист кылып эмес, аны экономист эмес, аны юрист эмес, адам кылып тарбиялаш керек. Эгерде үйдө ата өз баласын кайсы бир кемчилдик үчүн жемелеп жатканда, эч качан апасы баласы тарап болуп, анын тарабын талашпасын. Андай учурда апам менин тарабымды талашып атканына караганда, ушу жасаган ишим жакшы элекен, аны атам көрө албастыгынан эле урушуп аткан турбайбы деген экиленүү пайда болот. Урушуп бүткөндөн кийин бала кайрадан ошол ишти жасаганга аракет кыла баштайт. Көрсөтүү эмес, көрсөтпөй жасаганга өтөт. Анткени анын тарабын апасы талашып койгон себептүү. Бала тарбиялагыңар келсе, балаңардын жасаган жаман ишин көзүнө көрсөтүңөр келсе деп атат. Ата менен эне баланы отургузуп алып туруп, жакшылап, кезеги менен сүйлөп, айыбын көзүнө көрсөтүп койсо, ата менен апам экөөдөн бир тарап болуп атат. Демек, менин жасаган ишим жаман турбайбы дейт. Эгерде атасы урушуп атканда апасы же апасы урушуп атканда атасы баласынын же кызынын тарабын талаша койсо, анда ал айтат:
атам мага зордук зомбулук көрсөтүп атат деп түшүнөт. Тарбиялап атат дебейт, зордук зомбулук көрсөтүп атат дейт. Андыктан уул кызыбызды тарбиялаганда Кур'ан менен суннага баш багуудан эч качан эринбейли. Зордук зомбулук ал мектепте эмес, зордук зомбулук ал көчөдө эмес, зордук зомбулук ал кандайдыр бир коомдук орунда эмес. Зордук зомбулук эң ириде тарбиясы жок ата менен энеден башталат. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афувун карим. Аллахумма иннака афувун карим. Тухиббул афва фа'фу анна. يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله